Жумагазы Токторбаев атындагы толук эмес орто мектеби 3-класс адабий окуу сабагы мугалими Абдрахимова Жаңыл. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Азаматсыңар. Балдар, биз бүгүнкү сабакты биз кандайбыз деген уран менен баштайбыз. Биз акылдуубуз, биз байкагычпыз, биз эң жакшы окуйбуз. Сабактын темасы: бакыт таалай каякта уламышы. Сабактын максаты: уламыштын мазмунун түшүнө аласыңар. Берилген суроолорго эркин ой жүгүртүү менен жооп бересиңер. Эмгек гана адамды бактылуу кылаарын түшүнөсүңөр. Бакыт таалай каякта уламышы. 3 бир тууган болуптур. Ата-энесинен эрте жетим калышат экен. Балдар эр жетип чоңоюп, өз алдыларынча оокат кылып, үй-жай күтүүгө аракеттенишип, байга малай жүрүшөт. Күндүр-түндүр кара жанын карч уруп, байдын жумушун аткарышат. Канчалык эмгектенишсе да, күнүмдүк тапканы күнүмдүк оокатына жетпейт. Эң улуусу бир күнү инилерин чогултуп: "Бул бизге оокат эмес экен. Андан көрө жер кыдырып, бакыт таалай издеп табалык" дейт. Инилери макул көрүшөт. Жолго чыгышат. Бир туугандардын баспаган жери, ашпаган тоосу, кечпеген суусу калбайт. Ачка болуп кыйналган кезде жер айдап жаткан дыйканга келишип, эс ооп жыгылышат. Дыйкан аларды үйүнө алып барып, нан, жарма берип тойгузуп, эмне үчүн мынча чарчап чалыгып, жер кыдырып жүргөндөрүн сурайт. Балдар болгон сырын жашырбай айтып беришет. Дыйкан талаадагы тилкени көрсөтөт. "Муну анча тереңдетпей казып чыккыла. Бош жери калбасын. Ушул аянттын карыштай жерине бир заманда алтын калыптыр деп укканым бар." Бир туугандар тилкее жерди бүт казып чыгышты. Бирок алтын таба алышпады. Дыйканга келип жаңжал салышты. "Шашпаган жетет муратка, шашып кетип калбагыла уятка" деген сөз бар. Андан көрө ошол казылган жерди бош таштабай, буудай эгип таштагыла, дейт дыйкан күлүмсүрөп. Тигилер мостое түшөт. Бирок эми андан башка айла жок. Калбаганын түшүнүшкөн бир туугандар дыйкандын айтканын кылышат. Күркүрөгөн күздө ошол аянтчадан аябагандай мол түшүм алышат. Ошондо гана ага инилүү жигиттер бакыт таалайдын кайда болоорун түшүнүшкөн экен. Анда эмесе балдар, жыйынтыкталуучу суроолорго көңүл бурсак. 3 бир тууган бакыт таалайды каяктан издемек болушту? Экинчи сурообуз: дыйкандын аларга айткан кеңешине кандай баа бересиңер? Үйгө тапшырма балдар. Чыгарманын картасы деген бар. Демек, чыгарманын картасына биринчи чыгарманын баш жагы, ал эми экинчи жагы болсо чыгарманын орто жери, ал эми үчүнчү жагы чыгарманын аягын жазасыңар балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.